Эми дагы бир айта турган маселе ушул жерден кол менен тил өкө бир дагы келип калышы мүмкүн. Тилиң менен бирөөгө зыян бербе деди, колуң менен зыян бербе. Өкөө менен дагы бириктирип зыян бербе. Ал кайсы болот? Жазганыңда. Бирөөгө кат жазасың, жаман сөздөр менен кат жазасың, тилиң дагы, колуң дагы амал кылат. Азыркы мезгилде бизде не болуп атат? Интернетте ушул нерсе кеңири таркаган. Адамдарга тили менен эмес, колу менен тил өкө биригип жазып бирөөлөргө зыян берип атат. Сен мындайсың, сенин акыйдаң бузук, сен туура эмес окуп келгенсиң, сен адамдарга жин кирбейт деп атасың, сен мындай. Сен мусулман бир тууганым, мага зыян ушул тилиң менен ыза бергенден көрө мага насыят айт. Шариятыбызда адамдар туура эмес кетип атса, насаат айтат. Ад-дину насиха дейт. Мага насаат айт. Эй, мусулман бир тууганым, сен туура эмес жолдон кетип атасың. Кел, сага үйрөтөйүм ол жолду деп чакырса мен барам. Мага насаат айткыла. Мени жөндөн жөн пайдасы жок, сөкпөгүлө. Жин кирбейт деп айтасың. Жин кирет дегениңде сага канчалык пайда болду? Мен жин тиет дедим. Жин тиет дегенге деле ачык далилибиз жок, жин кирет дегенге деле ачык далилибиз жок. Бир адам, оорулуу адам келди. Ал оорулуу адамга жин кирип кетиптир сага десең, оорураак тиеби же сага жин тийиптир дегенби? Жин кирип турса, ичиме кирип алыптыр, ал ого тери ооруйт. Сага мындай жин илешип алыптыр, аны кичине окуйбуз, дем салабыз, кетип калат десе, анын эле жүрөгү. Эми ушу жин кирет десең, бейишке менен биринчи киресиңби? Кайындай пайда табасың? Эмне пайда табасың ошондон? Бизде Куранда мас тийсе деп келди. Кыяматта рибаны жегендер, сүткорлук жегендер жин тийгендей тирилишет деди. Жин киргендей деген жок. Ошол ибара менен кете бербейликпи? Биздин кыргызда деле сага жин тийдиби? Эмне эле мага жаман сөздөр жазып атасың дейбиз го. Же сага жин кирип кеттиби? Мага эмне мынтип атасың дейбизби? Ой, сага жин тийдиби? Жин урган го муну дейбиз го. Ошо кыргыз деле жөн айтпаса керек. Эми ушуну талашып, сен кирет дедиң, сен чыгат, мен кирет деп атам, сен тиет деп атасың деп талашкыдай анча бир. Анан мага хадис жөнөттү бирөөсү. Ким эсинегенде колун оозуна тоспосо, о ичине шайтан кирип кетет деген хадис бар го. Мундан көрүп мынеке, ядхулу кирет деп атам. Мынеке, сен хадисте жок дейсиң дейт. Таксырым келиңиз дедим. Мен офисим бар. Офисиме келиңиз. Көшөдө ушу хадисти көз карайлы китептерден десем жок дейт. Мен барат элем дедим. Просто китептерди сизге көтөрүп барганга оору. Келсеңиз. Ал хадисти туура түшүнүш керек. Ал хадистин башка бир риваяты бар. Силер эсинесеңер колуңарды оозуңар менен тоскула. Силерге шайтан шылдыңдап, силерди шайтан шылдыңдап күлбөсүн деген башка риваят бар. Силердин ичиңерге шайтан кирип кетет дегенди аалымдар ушинтип тафсирлеген. Кирип кетет, ошончо оозуңду жап деп эскерткен, коркутуп, үйүң өрттөп ийебиз дегендей. Себеби эсинегенде адам ооздору дейт экен, шайтан шылдыңдап күлөт экен ошо. Себеби биринчи ошол эсиней турган нерселерге ылайыктуу десе шайтан көп уктатат, тамакты көп жедирет, анан барып эсинесин, башың, оозуң кыйшыйгандан анан шылдыңдап күлөт экен. Анан мен айттым, тууганым, ушул эсинегенде оозуна шайтан кирип кетет дегенден жин кирет дегенди ала турган болсок, адамдардын 90%-на жин кирип кетет го. Ал жанагы ужас киноду көргөнсүңөр, ти басышат го. Элдин баары көчөдө ошентип басып калбайбы, бардыгына жин кирип. Азыр мусулмандардын көпчүлүгү эсинегенде оозун жапканды билбейт. Эми ошонун бардыгына жин кирсе, капырларды 100% кирет аларчы. Жö бир деле капыр оозун жаппайт да. Анан хадисти түшүнгөндө кичине ойлонбойлубу?
Ал хадистен бир дагы алым жин кирет деген өкүм албаптыр ошондо. Ал зәжир жанагындай коркутуу иретинде. Балаңа айтасың го, саат 10-да кирбесең өлтүрөм дейсиң. Өлтүрбөйсүң аны. 11-де келсең. Же өлтүрөсүңбү? Мойнуңду жулам деп, мойнуңду жула албайсың сен. Болгону эмне дейсиң? Жакшы бол дейбиз да. Ой, ичиңе кирип кетет дегенде шайтан ичиңе кирип кетсе жакшы неме болосуңбу? Озуңду жап. Адептүү бол деген сөз. Анан эми дагы аманат үчүн айтып коелу. Кээ бир алымдар айткан, ушул хадистен шайтандын хакыйка чындап кириши да мүмкүн. Бирок ихтимал кээ биркилер міне бул жерден максат шайтан күлөт шылдыңдап деген мааниде. Бизде усулда эреже бар. Фикта шуда эреже бар. Исламда дейинчи. Ида тара ал-ихтимал саката бихил истидлал деген. Бир нерсеге ушундай болушу мүмкүн, ихтимал ушундай болушу мүмкүн дегенде далил болбойт, токтойт. Же мындай болушу мүмкүн, же мындай болот дегенде ал нерсеге далил болбойт. Далилге жарабайт. Бул өлүшү мүмкүн, же өлбөшү мүмкүн десе өкүм кыла албайсың. Өлдү деп. Ихтимал болгон жерде истидлал сакыт болот. Ал эрежени билсе эми. Бирок эми мындай кыргызча эле түшүнөлчү. Эгерде эснегендин баарынын оозуна жин кирип, адамга жин кирип кете турган болсо, Кудай сактасын, биз деле унутуп калабыз. Ушу сиздерге сабак айтып аткан, биз деле эстегенди унутуп калабыз. Мен сени эстеп атам дейсиң. Болду, эртең менен жин тийип унутуп калат. Эми ойлонойлу да таксырларым, кичине неме кылайлы да. Махдиди жокко чыгардым деди. Кел деди, Махди боюнча айтып берем, кел. Бирөө жазыптыр, буну укпаш керек, бул Яжуж Мажужду жок кылган дейт. Курандагы Яжуж Мажужду жокко чыгарган дейт. Эми мага тухмат кылбаса, мындай жеткизсең деле, акыйкат менен жеткиз, мен мойнума коюп бер бир нерсени. Al-muslimuna man salima Al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Жазып атканыңда дагы Аллахтын астында эмнени жазып атканын карап кой. Ал жазылды, эртең кыяматта жооп бересиң. Ал сенин пайдаңабы, зыяныңабы ойлоп койшуң. Эртең жөн эле тоодой болгон күнөөнү өзүңө үйүп алба. Мага келсең, мен жакшы айтып берем анан.